Кыргызстандагы ири базарлар өрт коопсуздугуна толук жооп бербейт. Бул тууралуу адистер ойлорун билдирип, базардагы башаламандыкты жолуна коюп, учур талабына ылайык чоң базарларды куруу зарыл дешет. Жакында эле Өзгөн шаарындагы базардан капыстан өрт чыгып, бири-бирине кыналашып жабышкан контейнерлерге өрт жабышып, 5 гектарга чукул жерди жалын каптаган. Негизи базар 17 гектар жер аянтын ээлеп, базардагы 1000ге чукул соода орундарында 3000дей соодагер эмгектенет. Алдын ала маалыматтарга караганда келтирилген чыгымдын суммасы 40 миллион сом деп айтылууда. Мунун баары өрт коопсуздугу сакталбагандыктан көптөгөн соодагерлердин буюмдары күйүп кеткен. Ал эми бул көрүнүштү Ош шаарына салыштыра турган болсок, Өзгөн базарында өрт болгондо өрт өчүрүүчү техникалар базардын ичине кире албаганда эле кокус өзгөчө кырда алып чыкса, Кара Суу көчөсүндө жайланышкан Шоколад базардын ичине да өрт өчүрүүчү техникалар кире албайт. Жүздөгөн соодагерлер эмгектенген базарда өрт коопсуздугу толугу менен сакталган эмес. Базар ичине өрт өчүрүүчү унаа кирмек турсун, бир араба араң батып жүрөт. Базарда 20 жылдан бери соода кылган Дамир айымдын 1 миллион сомдон ашык буюмдары бар. Ал өрт коопсуздугу сакталбаган базарда өзүн тобокелге салып, кооптонуп жумуш кылат. Базар Шоколад базар өрт коопсуздугуна жооп бере албайт. Эч убакта машина кире албайт. Жол жок бизге. Анан бизде кокустук болуп кетсе, бизде миллиондон ашык соомдук товарлар бар. Базарком жооп бербейт эч убакта. Өзүбүзгө гана зыян. Мисалы биз уктап атып деле ойлонобуз. Кокустан өрт чыгып кетсе эмне болот? Өзүбүз жебей ичпей зорго тиричилик кылып атсак, анын товар күйүп кетсе ким жооп берет? Шоколад базарда отурган ар бир контейнерде отурган адамдар жеке менчик базар башчысына айына бардык кызматтар үчүн 7000 сомдон төлөп соода кылышат. Бирок акча бергени менен коопсуздук эрежелеринин сакталышы тууралуу эч ким талап кылбайт. Машина киргенге өзү вообще эле неудобно да бул жерлерчи. Элдерге вообще эле ал эми стоянкалар бар, атай ошол жерлерге түшүрүлүп, ошол жердин арабаларды алып кирилет. Ал эми Ош шаарындагы Борбордук базардын акыбалы деле жарытылуу эмес. Базар өрт коопсуздугуна жооп бербей тургандыгын Борбордук базарлар дирекциясынын жетекчиси Мухаммед Курбанов билдирет. Ош шаарындагы Борбордук базар дирекциясынын карамагына Калпак базардан ылдый Алтын базарга чейинки аралык карап, ал мамлекетке караштуу. Ал жерде жалпы 750ден 850ге чейинки орундуктар бар. Өрт өчүрүүчү техникалары базардын жарымына чейин кире алат. Учурда базар жетекчилиги атай өрт өчүрүүдө биринчи кызмат кылуучу жети суу түтүктөрүн орноткон. Жер бөлүнүп берсе, ушу шаарды, базарды ошол жакка алып чыксак деген себеби талапка жооп бере турган, пожарный машина кире турган, скрытый бүт эмеси менен, шарты менен базар курулуш керек. Базардын акыбалын көрүп атасыздар. Анан кийин биз ошо Кудай сактап эле келатат, чын айтканда. Өзүбүз мындай чараларды көрүп атабыз. Ар бир соода орундуктарга, контейнерлерге, значит, пожарный жанагы огне тушителерди алдырып келатабыз, ошого чейин өзүбүз алып атабыз. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында базар, короо жайлар жана автоунаалардын өрттөнүүсү көп катталып, адам өмүрүн алган учурларда катталууда. Коопсуздукка жооп бербеген жайларды тийиштүү мамлекеттик кызматтар көзөмөлгө алып, эскертүү баракчасын бергени менен андан майнап чыкпай келет. Ош шаарындагы Шейит Төбө аймагында жайланышкан жеке турак үйлөр алдына соода түйүндөрүн куруп, бир дүкөн экинчи дүкөнгө жабышып жол бою улана берген. Алардын өрт коопсуздугун көзөмөлдөгөн жан жок. Күнүнүн ысыктыгына байланыштуу ар кайсы жерлерде ар кандай өрт кырсыктары болуп турат. Ушундай эле абалда Ош шаарында деле ушундай абал азыркы күнгө Ош шаарында 100дөн ашык өрт кырсыгы болду. Булардын себептери ар кандай, ар түрдүү. Мыйзам чегинде коюлбаган контейнерлер көп азыр деле. Бирок булар боюнча биздин экология техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Ош шаардык райондук башкармалар тарабынан ушул мыйзам чегинде ушул экология техникалык коопсуздуктарын, анын ичинен өрт коопсуздугун сактоо боюнча да ар түрдүү иш-чаралар жүрүп жатат. Ош шаардык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы мүмкүн болгон өрттүн жана анын кесепеттерин алдын алуу багытында иштеп жаткандыгын билдирет. Адыл Акжол уулу, Эркин Бакеров, жаңылыктар.